Саламатсыңарбы балдар? Баарыбыз китеп дептерлерибизди алып, бүгүнкү кыргыз тили сабагына даярданабыз. Бүгүн сиздер менен өтүүчү темабыз сүйлөмдүн айтылыш максатына карай бөлүнүшү. Биз өткөн сабакта сиздер менен сүйлөм жөнүндө түшүнүк алганбыз. Сүйлөм маанилик жана грамматикалык жактан өз ара тыгыз байланышкан сөз же сөздөрдүн тизмеги. Ал эми ошол сүйлөм айтылыш максатына карай кандай болуп бөлүнөт? Балдар, баарыбыз дептерибизди алып, дептерибизге жазабыз. Жөнөкөй сүйлөм айтылыш максатына карай 4 түргө бөлүнөт. Биринчиси суроолуу, экинчиси буйрук, үчүнчүсү жай сүйлөм, төртүнчүсү илептүү сүйлөм. Азыр алардын ар бирине токтоло кетебиз. Жай сүйлөм ойду жайынча баяндайт. Мисалы, ай сезим кооз гүлдөрдү көрдү. Мирлан тапшырмасын өз убагында аткарды. Жай сүйлөмдүн аягында чекит белгиси коюлат. Ал эми экинчиси болсо бул илептүү сүйлөм. Күчтүү сезим менен айтылган сүйлөм илептүү сүйлөм деп аталат. Сүйлөмдүн аягына илеп белгиси коюлат. Мисалы, дүйнөдө тынчтык болсун. Бул сүйлөмдү айтып атканыбызда биз күчтүү сезим менен айтат экенбиз балдар. Ал эми үчүнчүсү болсо бул суроолуу сүйлөм. Суроолуу сүйлөмдүн белгилери. Биринчи, угуучунун ой пикирин билүү максатында айтылат. Экинчиси, аягына суроо белгиси коюлат. Ал эми үчүнчүсү болсо өзгөчө интонация менен айтылат. Суроо маанисиндеги сөз көтөрүңкү үн менен айтылат экен балдар. Биз суроолуу сүйлөмдү күнүмдүк турмушубузда дагы көп эле пайдаланып жүрөбүз. Бири-бириңерге суроо берүүдө жана башка мугалимден түшүнбөгөн нерселериңерди сурап аткан учурда дагы суроолуу сүйлөмдү пайдаланат экенбиз биз. Мисалы, сага мынчалык кур куйган узун моюндун эмне кереги бар дейт. Демек, бул мисалда дагы ошол суроо иретинде кайрылып атат. Ал эми төртүнчү түрү болсо бул буйрук сүйлөм. Сүйлөп жаткан адамдын айтуучунун эркин, тилегин, өтүнүчүн, буйругун билдирген сүйлөм буйрук сүйлөм деп аталат. Мисалы, окугула, азыр жооп бересиңер. Токтогула, кайда бара жатасыңар? Укпайсыңарбы? Өз билгениңди кыл дейт. Демек, бул жердеги мисалда берилген бардык сүйлөмдөр буйрук иретинде айтылып жаткан сүйлөмдөрдүн катарына кирет экен. Буйрук сүйлөм жайынча гана айтылса, аягына чекит, буйрук иретинде айтылса, илеп белгиси коюлат дейт. Мисалы, биринчиси бул жайынча гана айтылып жаткан буйрук сүйлөмгө мисал боло алат экен. Укпайт деп шыбаба, көрбөйт деп пара алба. Экинчиси болсо бул буйрук иретинде айтылып аткан буйрук сүйлөм. Тынчтангыла, азыр сабак башталат. Кана эмесе машинага отургула. Бүгүнкү тема барыбызга түшүнүктүү болгон болсо, үйгө тапшырманы жазып алабыз. Жай, суроолуу, илептүү жана буйрук сүйлөмдөргө 3төн мисал жазасыңар. Демек, ар бир сүйлөмдүн түрүнө 3төн мисал жазат экенбиз дагы, ошондо баарысы болуп 12 сүйлөмдү жазып, биринчи группа мага жөнөтөсүңөр, ал эми экинчи группа болсо Умид эжекеге жөнөтөсүңөр. Түшүнбөгөн суроолоруңар болсо кайрылсаңар болот, балдар. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Кийинки сабактарга көрүшкөнгө чейин сак саламатта болгула.